Садыр Жапаров менен Эмомали Рахмон телефон аркылуу сүйлөштү. Президент Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысын дипмиссиясы аяктагына байланыштуу кабыл алды. Чолпон Атада түрк мамлекеттеринин атайын кызматтарынын конференциясынын жыйыны өттү. Тигүү жана текстиль фабрикаларын ишке киргизүүдө инвесторго максималдуу көмөк көрсөтүлөт, деди Төрөбаев. ЭККнун улуттук азыкчылыктар боюнча жогорку комиссары Ошко келди. Кыргызстанда электр энергиясына чексиз тарифи киргизилүүдө. Балыкчы Кочкор Каракече темир жолу бүгүнкү күндө 3 километр жол ачылды. Президент Садыр Жапаров Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен телефон аркылуу сүйлөштү. Эки тараптуу жана көп тараптуу кызматташтыкты өнүктүрүүнүн актуалдуу маселелери жана келечеги талкууланды. Мындан тышкары өлкө лидерлери регионалдык кызматташуу темасына да токтолушту. Мамлекет башчылары эки мамлекеттин жана эки элдин ортосундагы ынак коңшулаштыкты жана боордоштукту чыңдоого багытталган активдүү саясий диалогду улантууну макулдашты. Президент Садыр Жапаров элчи Европа биримдигинин Кыргызстандагы өкүлчүлүгүнүн башчысы Эдуард Ауэрди анын өлкөдөгү дипломатиялык миссиясы аяктагандыгына байланыштуу кабыл алды. Мамлекет башчысы элчини жылуу кабыл алып, акыркы 30 жыл ичинде Европа биримдиги Кыргызстандын негизги ишенимдүү өнөктөштөрүнүн бири болуп саналарын белгиледи. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргызстан менен Европа биримдигинин ортосундагы өнөктөштүктү жана кызматташтыкты кеңейтүү, ошондой эле өлкөгө европалык инвесторлорду тартуу менен биргелешкен долбоорлорду ишке ашыруу боюнча пикир алмашуу болду. Чолпон Ата шаарында Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагалыгы алдында түрк мамлекеттеринин атайын кызматтарынын конференциясынын 24-жыйыны болуп өттү. Жыйынга Азербайжан, Казакстан, Түркия, Өзбекстан жана Кыргызстандын атайын кызматтарынын жетекчилери жана өкүлдөрү, ошондой эле Россия менен Венгриянын атайын кызматтарынын делегациялары конференцияга байкоочу катары катышты. Жолугушууда жакынкы чыгыштагы жана Афганистандагы террористтик ишмердүүлүк аймагындагы учурдагы кырдаалдын контекстинде түрк мамлекеттеринде коопсуздукту жана туруктуулукту камсыз кылуу жаатында атайын кызматтардын өз ара аракеттенүүсүнүн актуалдуу маселелери каралды. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Бакыт Төрөбаев Кара Балта шаарындагы электр техникалык оюнчук заводунун жана килем комбинатынын өндүрүш ишканаларында болду. Анын базасына инвесторлор тигүү жана текстиль фабрикасын ачууну көздөп жатат. Объектте болгон сапардын жыйынтыгы менен экономика жана коммерция министрлигине караштуу мамлекеттик мүлүктү башкаруу боюнча фондуна жана Кара Балта шаарынын мэриясына бош турган өндүрүштүк кубаттуулуктарды максималдуу пайдалануу жана өндүрүштү тезирээк ишке киргизүү максатында инвестор тарабынан коюлган маселелерди чечүүдө көмөк көрсөтүү тапшырмасы берилди. Белгилей кетсек, тигүү жана текстиль фабрикаларын куруу долбоору Декна Бишкек текстиль компаниясы тарабынан ишке ашырылып жатат. Инвестициянын көлөмү болжол менен 25 миллион АКШ долларын түзөт. ЭККнун улуттук азыкчылыктар боюнча жогорку комиссары Кайрат Абдрахманов Ошко келди. Ош шаарынын эл аралык аэропортунан аны калаанын биринчи вице-мэры Марс Исаев, Кыргызстандын Тышкы иштер министрлигинин Ош, Жалал Абад жана Баткен областтары боюнча ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн башчысы Мээринбек Апышев тосуп алды. Абдрахмановдун Ош шаарына болгон иш сапарынын алкагында Ош шаарынын мэрі Алмаз Мамбетов жана президенттин Ош областында ыйгарым укуктуу өкүлү менен жолугушуусу пландалууда. Кыргызстанда электр энергиясына чексиз тарифи киргизилип жатат. Бул тууралуу энергетика министри Доскул Бекмурзаев маалымат жыйынынын учурунда билдирди. Анын айтымында аталган тарифке каалаган жарандар туташа алат. Бекмурзаев электр энергиясына болгон тарифти кайра карап чыгуу керектигин айтып өттү. Каракече көмүр кенин иштетүүнү транспорттук камсыздоо республиканын жана региондордун экономикасын андан ары өнүктүрүү максатында Балыкчы Кочкор Каракече темир жолун куруу долбоору ишке ашырыла баштаган. Транспорт жана коммуникациялар министри Эркинбек Осоев маалымат жыйынынын учурунда Балыкчы Кочкор темир жолунун узундугу 63 чакырымга жакын участогунун курулушу башталгандыгын билдирди.